Ош шаары боюнча жалпы 67 миңден ашык жеке турак үй болсо, 2 жылдан бери анын 7% гана камсыздандыруудан өткөн. Ошол каттоодон өткөндөрдүн 62%-ын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда эмгектенгендер түзөт. Калгандары белгисиз себептерден улам же болбосо кайдыгерлигинен турактарын каттатпай жатышыптыр. Коллегиялык жыйында Ош шаарынын биринчи вице-мэри Аскар Узайбин Омарбаевич тарабынан дагы тапшырма коюлду. 30 декабрга катар карата ушул маселени күчтөндүрүү и жеке секторлорго болгон көңүл бурууну көчөтүү боюнча Ош шаардык мэриясынын алдындагы ошол аймактык кеңештердин координациялык тобунун жетекчилигине, аймактык кеңештердин төрагаларына атайын тапшырма берилди. Ош шаары менен облусундагы турак үйлөрдү мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун калаадагы филиалы каттоого алат. Ушул тапта аталган уюм облус аймагындагы 11% туракты, ал эми шаарда 7% гана үйдү камсыздандырышкан. Жумуштун аткарылышы 2 жыл аралыгында төмөн көрсөткүч болгон менен республикалык деңгээлде үйлөрдү эң көп каттоого алган компания ушул. Жумушту дагы да алдыга жылдыруу үчүн тургундардын түшүнүгү төмөн болуп жатыптыр. Кээ бири өткүсү келбей экен, мезде кырсык болбойт, Кудай сактасын деп эле жүрө беришет экен да. Бул нерсени өздөрү туура эмес ойлонуп атышат. Бул деген сөз кырсык деген кашкабактын ортосунда камсыздандырган адамдар если кырсык болуп, кырсык таба турган болсо, бул жерде кайтарымсыз акчаларын алыша алат да. Өкмөттүн 2015-жылдагы токтомуна ылайык өлкө аймагындагы баардык турак үйлөрдү мамлекеттик камсыздандыруудан милдеттүү түрдө өткөрүшү керек. Тагыраагы ар бир үйдүн ээси үйлөрүн каттоодон өткөрүп, жер тамдар жылына 600 сомдон, ал эми көп кубаттуу батирлер 1200 сомдон акы төлөөсү керек эле. Андан бери мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү жерлерге барып, үйлөрдү каттоодон өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү талабы коюлган. Бирок 2 жыл өткөн менен айрымдар үчүн камсыздандыруу деген түшүнүк жок. Страховка кыла элекмин, билбейм. Не знаю. Оштан болма южныйда. Ну страховка кылмаганмын. Неге? Ишенмеймин. Камсыздандыруу керек. Үйүмдө качан болду? Бир 2 ай болуп калды окшойт. Мен өзүм Ош шаарынан эле болом, Ош шаарынын тургунумун. Анан эми үйдү камсыздандырууга мен убактым болбой атат да. Ал тапта экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы да турак үйлөрдү батыра камсыздандырууну эскертип жатышат. Антпеси тилсиз жоодон улам келип чыккан зыянды мамлекет таптакыр төлөп бере албайт. Ошондуктан үйдү каттоодон өткөрүү табият кырсыгынан коргонуунун эң жакшы жолу дешет. Сөз өтүш керек. Бул боюнча азыр мекеме ишканаларда, жерлерде биз дагы экология техникалык коопсуздук чараларын жүрүп жаткан жердерибизде мекеме ишканаларга айтып атабыз. Камсыздандыруу токтомуна ылайык ар бир турак ээси милдеттүү түрдө үйлөрүн камсыздандырышы керек. Ал үчүн үйдүн техникалык паспортун камсыздандыруучу компанияларга алып барып, каттоодон өткөрүп, жыл сайын белгиленген өлчөмдү төлөп турушат. Анын негизинде эгерде өзгөчө кырдаал катталган учурда категориясына карап мамлекет миллион сомго чейин колдоо көрсөтөт. Үйүн камсыздандырбагандарга кенемте төлөнбөйт. Эске салсак, 2 жылдан бери Ош облусунда табият кырсыгынан улам жабыркагандарга 8 миллион сомдой компенсация берилген. Бигима Асанова, Азам Бузриков, Ынтымак.